Birinci жолу келдим. Вахтаны өмүрүмдө биринчи жолу иштеп атам. Жакты 30 күнгө алгам вахтаны. 30 күнгө алып, вахтам бүтүп калып, кайтадан продлевать эттим. Жакта өзүмө удобствосы, общагасы, работодательдердин бизге кылган мамилелери, коллектив, основной коллектив, очень дружный, коллектив женский. Главный зарплата, авансты эч убакта кечиктирбейт. Кайсы убакта күнгө жазылса, ошол убакытка келет. После обеда уже кечке чейин аванс, зарплата полный түшүп калат. Форма, тамак аш бүттүгүн өздөрү беришет. Жумуштан үйгө өздөрү апарып алып келишет. Дагы эмне десем, мен келгениме 1 айга көрөмүндө эле келдим өзүм негизи. Иштеп көрөйүн кандай деп. Жакты 1 айдан кийин кайтадан уже перевахтовка кылып, кайтадан создурдум. Келиңиздер, иштеңиздер. Биздин фирма Косметика, Австрия бек. Келип өзүңүздөр немеңиздерди иштеп көрүңүздөр. Өкүнбөйсүздөр. Менин атым Искендер кызы Айгерим. Пока. Ассаламу алейкум, кырматтуу кавмым. Мен Республика Казакстан, Алматы облусунан боламын. Осы бик производство косметикада иштеп жатканыма 1 жылдан асты вактылы методдон жумуш істеймиз. Әрине акчасы жакшы. Айма-ай 15 числода, 30 числода алып отурамыз. Колмакол акеп береді бастықтарымыз. Әрі жұмысшыларымызды бізді әрқашан автобуспен апарып, автобуспен алып келеді. Бізге развозка жағынан мүмкіндіктеріміз бар. Апта сайын бізге аванс беріледі, 4000 рубль. Аванс алып отырамыз, жетеді, Құдайға шүкір. Айтарым, ешқандай жамандық көрмедік. Барлығымыз үйреніп, бір-бірімізге бауыр басып кеттік уже. Жұмысқа да үйреніп кеттік. Енді әр жұмыстың өз кішкене қиындықтары болады. Бірақ біз міне істеп жатқанымыз 1 жыл көлем болды. Ислам жіберген бик заводду, косметика чыгарган завод. Мен ушакта 1 жылдан бери иштейм. Аптасы убагында берет. Краска чыгарган сех. Ушундай сехтерде иштеп турабыз. Зарплата жакшы, ай сайын 2 жолу берип турат, аванса берип турат. Жатаканасы бекер, регистрациясы бекер.